Бул шкафтын баасы 8.000 сом. Ал эми момундай 3 көздүү болгон шкафтын баасы болгону 12.000 сом. Мен азыр Фрунзе 114 дарегинде турган чагым. Буга чейин биздин каналда жеке ишкер өзүнүн мебель өндүрүүчү цехинен барып сиздерге репортаж жасап бергенбиз. Ошондо бизде аябай суроо талап көп болду. Адреси кайсыл жерде, мебелдерди кененирээк баалары менен көрсөтүп берсеңер деген суроо талап көп болгондуктан бүгүн атайын биз дал ушул агабыз өткөрүп аткан ярмаркага келдик. Азыр ушул жерден сиздерге кененирээк баарын көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар, кеттик. Сегиз жашка келген. Канеби бүгүнкү Мауреке жакшы иш баштап жаткан балабызга ушул чоң рахмат айтам. Ден соолугу чың болгон баламдын, ден соолугу чың бол, ар дайым ушундай жакшы иштерге катышкан жакшы балдардан болуп, ушул тегеректеги даже өзү башка да балдар бакыраларды ошентип жакшылап, жакшы иштерге чакыргын балам. Өркүнүң өссүн, ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун, ар дайым ушундай жакшылык иштерде эле жүзүң жарып жакшы жигиттерден болуп жүрө бер балам. Ошол мына каалаган эмне болгон эмес болсо дагы биринчи ошодон жакшылыкта эме кылып ушуну алып коеюн деп алып койдум. Неметип, өр болуп. Анан эми ошонун баланын эмеси ушул ойлогон оюна жетсин, ден соолукта болсун ошол бала. Ар дайым ушундай жакшылыктарда моулардын мына бүгүнкү момунусу эртеңки күнү мындай 2 эче 3 эче көбөйсүн. Кудай өзүнө ден соолук берсин, жаш берсин. Анан ошентип элдин батасын алып эле ушинтип жүрө берген жакшы жигиттерден болсун. Ден соолугу чың болсун. Ден соолук болсо баары болот балам. Канат Паке, дагы бир ирет куттуктайбыз. Бүгүн болсо баягы биздин каналга чыккандан кийин бизде аябай суроо талап көп болду. Адреси кайсыл жерде, кененирээк баалары менен айтып берсеңер деп өзүңүздөргө да чалып байланышты болуш керек, Ооба, биз менен байланышып, биз ал жерде убактылуу эле мөөнөткө алганбыз, анткени ал жерде биз өзүбүз дагы убактылуу мөөнөткө алып, анан өзүбүз салып алганбыз, перестройка кылып. Ал жерде эле, мисалы үчүн 2 жылбы 3 жылда биз негизи договор боюнча 3 жыл түзүлгөн. 3 жылдай мөөнөтүбүз бүтсө чык деп коюшу мүмкүн. Ошого байланыштуу да анан биз ошол бүгүнкү күндө көргөн мебелдерди ярмарка кылып атпайбызбы? Анан ошону ошо аксакалдар айтат, бияка чоң ошо Антоновкага, Кожомкулга магазин салышыңар керек экен. Ошого биз көмөк кылалы. Мен республика боюнча Кыргызстан аксакалдар кеңешинин төрагасымын. Анан ушундай ачылыштарда мени көп чакырышат да. Жакында эле мына Жайыл районунун жана балык чыгарган заводу ачылды. Балыкка жанагы жемчи. Средняя Азияда болсо эң крупный завод ачты. Өзүбүздүн ишкерлер
ашып атат да. Анан биз алага колдоо көрсөтүшүбүз керек. Мурун баарын западты эле карап отурчубуз. Ошол жактан кандай эмелер, материал келет, эмне продукция келет, мебель келет деп. Анан мындай татынакай, мындай мебелдер качество боюнча не уступает бир европейский мебельге. Биз отуруп да көрдүк, жатып да көрдүк. Мына аксакалдарым алып атат, мына пашин кылып биринчи мебелди мына биз Жекшен аксакалым алып атат. Сапаты жагы жакшы элеби деген суроолор болду да анан. Айтсаңыз, мынакей азыр бул жерде карасак, чын эле арзан экен, 13 000 сом. Мунун базар баасы жок дегенде бир 20 000 өйдө болуш керек базардагы баасы. Анан ушул сапаты тууралуу да айта кетсеңиз. Бул бүгүнкү баадагы бул себестоимость эле. Мындайча айтканда себестоимость эле чыкты. Эмнеге дегенде, буга чейин айтып кеткендей, бул айыл жергеси менен таанышуу максатында элге мындай биздин товарды алып көрүп, ошо качествосы эч кандай кем калган жок. Ошол бойдон эле жакшы качество. Ошо элдерди келип бизге көнсүн, биздин производствого келсин деген максат менен эле ушундай бааларды койдук да. Анан бияктардан да карап өтөлү. Мисалы үчүн 3 көзлүү шкаф 12 000 сом. Мындай спиямаш. Бул жакта ачылат. Экөө тең ачылат. Бул 12 000 сом. Бул биякты көргөндө эле көрсөңүздөр 8 000 сом. Ошондой эле бияктагы кроваттарды көрсөңүздөр болот. Ошо баасы бүгүнкү күндө жеткиликтүү баада, баягы сизге айтып кетпедим белем, жеткиликтүү баада чыгарабыз деп. Ошол баада коюп атабыз, Кудайым буйрса, заказ болсун деп. Анан элдер эгер мындан башкача өзүнчө заказ кылабыз десе, производствого келип заказ кыла берсе болот. Ошол бүгүнкү күндө ошол бул жерде буга чейин айтып кеттиңиздер да, айыл өкмөттүн жанында. Кудайым буйрса, ар бир выходной сайын ушакта болуп турабыз. Келиңиздер. Шемби жана жекшемби күндөрү. Ооба, туура айтасыз. Шемби, жекшемби күндөрү. Ошо келиңиздер буйрса. Дайыма болобу анан бул нерсе ушул эле даректе болот, Ооба. Эми азырынча ушул эле дарек, кез чоңойсок, может көбөйтүп калабыз, Кудайым буйрса. Бул мына бүгүн биз көрүп аткан мына мебельный цехтин мебелин көргөндөн кийин жалпы аксакалдар чогулуп жана элге кеңешип ушул жерден айыл өкмөтү аркылуу буга жер алып берип кичинекей фабрика салыш керек. Фабрика салса, анан ошондо мебелдер көп чыгат. Анын жанына бул эмен уюштуруучунун айтышы боюнча, оказывается, балдарды окута турган жай салыш керек экен. Вот балдарды окута турган жайга дагы жер керек. Ошон үчүн жерди алып бергенден кийин анын жанында, цехтин жанында ошол балдарды окута турган жай болуш керек. Ошолорду окутуп, анан кийин ал жалаң бул жерде иштебей дагы бир жерге барып, дагы мамлекеттин дагы бир жерине барып дагы алар иштетет. Ошон үчүн азыр президенттин айтканы боюнча азыр өндүрүштү күчөтүш керек. Өндүрүштү күчөтпөсө налог түшпөйт, пенсия көбөйбөйт, айлык чоңойбойт. Ошон үчүн ушундай цехтерди ачып, фабрикаларды ачса, мамлекетке чоң пайдасы тиет да, салык көп түшөт. Негизи райондо барбы мындай атайын ушундай цехтерби? Жок, муну билбейбиз биз. Лина деген бар, жанагы бир жүрөт го эмеде. Анан бул ал шаарда ал эми ал өзүнчө экен. Анан бул жерге муну аччу болсо, анда бизге аябай жакшы болот. Мынакей көрүүчү, өзүңөр көрүп аткандай эле, билбейм, башка мебелдерден айырмасы деле байкалбайт экен, бирок сапаты жагынан чын эле арзан баада экен. Фрунзе 114 дарегинен баарыңыздарды ишемби жана жекшемби күндөрү келип тандап алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот.